Musa пайғамбар сурап атат. Ма хатбукума. Билбейм биздикилер болгондо кандай сурайт эле. Musa пайғамбар ма хатбукума. Силер эмнеге турасыңар бул жерде? Деди. А биз болгон эмне дейт элек? Атыңыз ким, чоң кыз? Дейтин. Карагыла. Ма хатбукума. Силер эмне турасыңар деди. Эмне турасыңар дегени суу албайсыңарбы деп атканы. Суга келген белеңер, ушу кезектин аягы болуп, суу ала белеңер же жөн эле турасыңарбы деген эле түшүнүк бул. Эмне деп атат? Qalat la nasqi hatta yusfira ar-ri'a. Жок, биз суу ала албайбыз. Мына булар бир отоло сууга канып, суу ичип, суусундугун кандырып, чакалар идисин толтуруп бүтмөйүнчө биз бара албайбыз тияка. Ва абуна шейхун кабир. А биздин атабыз болсо картайып калган. Муса пайгамбар бир эле суроо берди эле. Эки кыз узун жооп берди. Ушудан билгиле. Сөз баштап эле койсоңор, аягын булар чыгарып коет. Түшүндүңөрбү? Кур'ан өзү айтып атат. Кыскала эле. Эмнеге турасыңар деди эле. Муналар кетсин. Кетсин деп койсо болбойбу? Атабыз картаң. Уул бала жок, ага инибиз жок, экөөбүз келгенбиз деп атат. Тапсырдын ушундай да. Узартып атат. Бул дегени ал эки кыз Муса пайгамбарга биз өзүбүздү көрсөткөнү келген жерибиз жок бул жака. Эгерде биздин да колубузда чакан алып суу ташый турган эркек болгону бул жака келмек эмеспиз. Ушу атабыздан ушул эжели сиңдүү экөөбүз эле. Үйдүн сырткы жумушундагы, ички ишиндагы ушул экөөбүз аткарабыз. Ошон үчүн ушинтип турабыз бул жерде. А булар болсо мына эркектер аралашып келип, күчтүүлөр ушинтип алып кете берет. Деди. Ошенткенде эле баякылардын бир тоо келтирип, чоң ташты коюп, кетип калышты. Муса пайгамбар ун чыкпады. Фасаqa lahuma. Bir rivayette 7, bir rivayette 10, 3-cü rivayette 30, 4-cü rivayette 40 adam көтөрүп кое турган чоң ташты Муса пайгамбар өз эле кармап туруп, жылдырып таштады. Ушунчалык күч кубат берген да Аллах Таала. Фасаqa lahuma. Карабай туруп, идишиңерди жерге коюп койгула деди. Кара. Идишиңерди жерге коюп койгула деди дагы. Муса пайгамбар жеңи менен Кара, Муса пайгамбар чаканын сабын жеңи менен кармап, кудуктун жибин байлап, кудукка түшүрүп, суу алып берип, анан обочолонду. Тавалла, сумма тавалла. Кийин аерден алысыраак жерге барып бир ташка сөйөнүп, илазил көлөкөлөмүш болуп отуруп, факала карап турем. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ал эй жараткан Аллах. Мага кылган жакшылыктарыңдын бүт бардыгына мен өзүм муктажмын. Кандай гана жакшылык берсең деле мен бар бир муктажмын. Сенин жакшылыгыңсыз мен бул дүйнөдө жашай албаймын деп отуруп калды. А биздикилер болгондо, я Рабби, өзүң көрүп турсаң керек. Мына өлөкөнө жардам берип койдум, мага бир жакшылык кыларсың. Кара. Муса пайгамбар өзү пайгамбар, жакшылык кылып бүтүп деле, я Рабби, мага кандай жакшылык кылсаң деле, мен баары бир сенин меримиңе муктажмын деп өзүн төмөн кылып отуруп алды. Карап тургула. Куд ушундай дуаны Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам качан гана Таифка барганда айткан. Канча километр Таиф? Жөө басып барган адамга азыр дагы ошо Мухаммад пайгамбарыбыздын кыядан өткөндөгү изи ошол боюнча турат. Ошол боюнча турат ушундай. Хавазинге бул дегени Таифтеги Хавазин Бану Саат урусунда 125 километр жөө барган. Кайра жөө келген. Ошондо ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп исламга киргиле деп ошону гана айтканы барган. Бирок бүт бардыгынан таш менен куулуп чыгып, анан бир жерге келгенде, я Рабби, мен сенден жардам сурайм. Мен сенден кечирим сурайм. Мен чын ушул жерде алсыздык кылып койдум. Кичине бир алсыздык кылып койдум. Буларга башка бир эшик менен, булардын жүрөгүнө башка бир эшик менен киришим керек болчу да, мен ушундай ушул жерде алсыздык кылып койдум деп Аллах Тааладан кечирим сураган. Айткан эмес да пайгамбар. Я Рабби, өзүң көрүп турасың, мына айттым, таш менен кууп чыкты, секин кетип калайын, я Рабби, булар жаман экен деген жери жок да.
Kança жақсы iş жасасақ деле, ya Rabbi жасадым, ушуну жасадым, бирок мен дагы сенин мээриңе муктажмын дегенди бизге үйрөтүп атат. Ошентип эки кыз алып кетти. Чакаларын көтөрүп алып кетти. Муса пайгамбар айткан жок да. Чай бербейсиңерби деген жок да. Суу алып бергендигим үчүн нампаныңар жок беле? Курсагым ачты, мен башка өлкөдөмүн да деген жери жок. Аллахым сенин мээримиңе жакшылыгыңа мен муктажмын деп отурганда эле бир риваятта жеңи менен, бир риваятта алаканы менен оозун жапкан бир кыз келди. Алыстан туруп. Эми угуп тургула. Астагфирулла. Фажаатху ихдахума тамши ала истихя. Сөздүн бардыгы ушул жерде аладан кийинки сөздө ала истихя. Истихя баякы эки эжесиңдинин бирөөсү Муса пайгамбардын отурган жерине алысыраакка уялган абалда дегени же жеңи менен же колу менен оозун жаап келди. Оозун жаап келди. Калат, анан мындай деди. Сүйлөгөндө Муса пайгамбар тараптуу эмес, тескери карап сүйлөп. Инна аби yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayt. Bizge su alıp bергендигиңиз үчүн сизди атам үйгө чакырып атат деди. Subhanallah. Сөздү карагыла. Атам сизди чакырып атат. Мен сизди чакырып келдим деген жери жок. Үйгө барып чай ичип келиң дегендей. Жок. Атам сизди чакырып атат. Чакыруучу мен болдум. Falamma jaa ошентип. Муса пайгамбар ушул жерде ушул келген кыздын тафсир муфассирлер кийимине назар салат. Бул келген кыздын кийими өтө узун, жер чийип турат эле. Экинчи алаканын алса, кайрадан биринчи алаканын ошентип жаап турат эле. Эч качан бетин көрсөтүү үчүн жаап турган. Жеңи менен. Муса пайгамбар ордунан турду дагы. Эгерде бара турган болсом, анда сен менин аркамда басышың керек деди. Subhanallah. Эгерде Муса пайгамбардын алдына кете турган болсо, анда Муса пайгамбар баштан аягына чейин аны тиктеп бармакта. Муса пайгамбар айтты. Аркамда басышың керек, бирок бир шарт менен деди. Сүйлөбөйсүң, үйүңө жеткенге чейин. Оң жака бурула турган болсом, оң жагыма бир таш ыргытып кой, сол жака бурула турган жерге келгенде сол жака таш ыргытып кой деди. Биздикилер болгондо жүрбөйсүзбү жанаша басып? Таанышканча, атыңыз ким, канчанчы жылкысыз, каяктан болосуз, каякта окууну бүттүңүз эле. Карагыла, балдар. Муса пайгамбар аркамда бас деп атат кызды. Атасына барып беле, аксакал, кыздарыңызга өзүм суу алып берип койдум деп мактанса боло беле? Кара, ушул жерде аластихия уялып келди. Уялып дегени ушул уялып деген сөздүн ичинде муфассирлер айтып жатат. Бир тууган агасы, иниси болбогондугуна байланыштуу. Атасы бар болгону менен ордунан туруп баса албагандыгы үчүн кыз өзүм келдим деп жатканы. Эгерде атасы ордунан туруп баса турган болгондо, анда сууга үчүнчү болуп атасы таяк таянып болсо да келмек да. Баса албайт эле. Ошондой болсо дагы өтө катуу уялып басып келип атат. Демек, аял затынын уяттуу болушу анын сулуулугу. Анын сулуулугу, кыздардын сулуулугу чечинишинде, чачынын жазып жүрүшүндө, кашынын какалак болуп боелушунда, кирпиктин кошулушун андай эмес. Аялдар канчалык тосук болсо, ошончолук сулуу болот, ошончолук барктуу болот. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна ли кулли динин хулука, ва инна хулукал ислам ал-хая,
Ар бир диндин өзүнө жараша мүнөзү бар. Бирок ислам диндеги эң мыкты бир мүнөз бар. Ал уяттуулук деген. Уяттуу инсан жамынчаак болот. Тосук болот. Бекик болот кадимкидей. Качан гана үйүнө барды. Үйүнө барып, болгон окуяны айтып, Муса пайгамбар кайсы шаардан, кайсы өлкөдөн качып келет жатканын айтканда, анан Шуайб пайгамбар эмне деп атат? Кала ла тахаф najawta min al-qawmi az-zalimin. Болду. Коркуп, үркүп, кооптонгонуңду токтот эме. Сен ушул биздин үйдө эле кал. Залым коомдун запкысынан кутулдуң сен. Кутулдум дей бер, сүйнө бер. Ушул жерден чыкпа, ушул жерде жашай бер деди. Сүйлөшүп отуруп, башың бош болсо, мен бир мардикерге муктажмын өзү. Иштеп бербейсиңби, акыңды берейин деди. Карагыла. Ошондо эми кыз балдар. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu in khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Sadaqallahul azim. Атасы менен Муса пайгамбардын сүйлөшүп отурганын эжесиңди экинчи бөлмөдө угуп отуруп, ошондо чоңу кирип мынтып атат. Ихтахума я абати. Я абати, карагыла. Атакем үргүлөйүн сизден садага болуп айланып кетейин деген да, абати деген. Атам, эгерде кимдир бирөөнү мардикерликке алам деп иштетиңиз келсе, дал ушунун өзүн алып калың. Мындан башканын кереги жок деди. Карагыла. Эмнеге? Анткени көрсө чакырчуу болуп Муса пайгамбарга чоңу барган экен. Эжесиңдинин чоңу барган экен. Чоңу Муса пайгамбардын өтө уялчаак экендигин билгендиги үчүн уялчаактын, уяттуунун эртеңки келечеги дагы мыкты болот деп колдон чыгарып үрбейин деп атат. Көрсө, исламда кыздар болочок күйөөсүн тандоодо өзүнүн ата энеси менен уялбай эле сүйлөшүп, ата ушул жигит өзү мыкты эле көрүнүп атат, сүйлөшө бериң деш керек экен өзү. Ооба. Мен эмне ичимден чыгарып айтып атамбы? Кур'ан айтып атса эмне кылам? Инна хайра ман истажарта al-qawiyyul amin. Ата, ижарага ала турган болсоңуз ушуну алың, анткени ала турган ушул инсан мындай эки сыпат бар экен. Өтө күчтүү, анткени баягы ташты алып ургутканын көрүп калган да. Анан аманатка аябай бекем экен деп атат. Аманатка аябай бекем. Ал кайсыл аманат? Аманат деген тил аманаты бар. Көз аманаты бар. Карагыла, тил аманаты менен көз аманатына аябай бекем экен. Биз менен сүйлөшкөндө тескери карап, мен чакырчуу болуп барганда мени аркасына салып коюп келди. Көзү менен тиктеген жок бир дагы деп атат. Уялчаактыгы ушунчалык экен. Мен уялчаакмын десем, менден өткөн уялчаак экен. Ата, ушуну ала бериң деди. Ушуну мардикер кылып алың деди. Атасы айтты, макул, мен сени мардикер кылып алайын деди. Эми айтып атат. Кала инну уриду ан ункихака ихтабнатайя. Бирок мен сага бир шарт менен эки кызым бар. Бирөөсүн никелеп ал деди. Муну деген жок да. Бирөөсүн никелеп ал деди эле. Муфассирлер талдап келсе, Муса пайгамбар сиңдисин никелеп алган экен. Кичинекейин. Көрсө, эжени көрүп сиңдөсөт деп макал бекер калбаптыр. Уялчаак эженин сиңдиси дагы андан калышпаган, же андан көбүрөөк уялчаак деп сиңдисин алган экен. Уялчаак кыздын сиңдисин алып атат. Анткени энени көрүп кыз өсөт, эжени көрүп сиңдөсөт. Субханаллах. Карагыла, качан уялчаак болгондо гана инсандын денеси жабык болот. Бирок эркектер, айтып коеюн. Хазрат Абу Бакр айткан. Үйлөнгүңөр келип,
кыз издеп калсаңар, таква, салиха, muhajjaba, alima, muaddaba kız izdesеңер, анда таппайсыңар. İzdebey эле койгула деген. Таква эркек, салих эркек тапсаңар, таква салиха кыз ошонун үйүнөн табылат деген. Ошонун үйүндө, таква эркектин үйүндө таква кыз тарбияланып атат. Салих эркектин үйүндө салиха кыз тарбияланып атат. Угуп койгун, жигиттер. Карындашың бар сенин дагы. Эжең бар. Жубайлуу болосуң. Кыздуу да болосуң иншалла. Сенин эле жүрөгүң тосук болсо, аялыңдын үстү жабык болот. Сенин эле жүрөгүң жылаңач боло турган болсо, булардын денеси ачык болот. Аял затынын жабык ачык болушу ал өзүнөн эмес, ал эркектерден, бизден болот. Бир билгиле. Жөндөн жөн эле тосулгула, жамынгыла, кийингиле дей бербей, эркектин жүрөгү таква болуш керек. Эркектин жүрөгү тосук болсо, анын жубайы, апасы, эжеси, карындашы, кызы хижапчан болот иншалла. Кийинки аятка өтөйүн. Кыска кылып өтөйүн, а? Вакыт өтүп кетпесин. Угуп тургула. Estağfirullah. Allah öz ayetine estağfirullah. Ya bani Adem, ey adam urpağı dedi. Ya bani Adem, ey adam urpağı. Bul degeni anın içinde Müslümanı da var, kafiri de var. Çoğu da var, kiçinesi de var. Akıllısı dağı, akılsız dağı. Erkeki dağı, ayalı dağı var. Ya bani Adem, ey adam urpağı. Kad enzelne aleykum libasen yuvari sevatikum varişe. Ey adam urpağı. Men silerdin sululuğuңарды, uyattуу жериңерди жабыш үчүн кийим түшүрдүм, жамын кыла dedi. Эмне ушул жерде сауат деп атат. Сауа деген сөз, су деген сөз күнөө деген. Жаман иш деген. Каада салтта дагы, үрп адатта дагы чоочун болуп көрүнө турган жаман ишти араб тилинде, Кур'ан тили менен сау же болсо су деп айтат. Эмнеге ушуну авретте су жаман иш деди. Анткени аврет көрүнүшү менен жаман иштердин ырбап кетишин айтып атат алдын ала. Мен силердин авратыңарды, уяттуу жериңерди жаба турган, сулуулугуңарды дагы бирөөлөрдөн, чоочун эркектерден тосо турган кийим түшүрүп бердим. Жабынгыла. Бирок бир кийим бар. Валибасу тaqwa залика хайр. Барды кийимдерден өтө кымбат, өтө баалуу, баарынан жогору турган бир кийим бар, ал таквалык деген. Таква болсо эле сенин жүрөгүң, сенин карындашың да таква тосук болот. Шуну бир билгин. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Афу ан нисаин нас тауфу нисаукум. Эй эркектер, чоочун кыздарга, чоочун аялдарга тигилип тиктей бербегиле. Ошондо сенин да кызыңа, сенин да эже карындашыңа, сенин да апаңа, сенин да жубайыңа чоочун эркектер кумарданып тиктебейт. Сен тиктебе, өзгөлөр да сенин ошол апаңа, эже карындаш, жубай, кызыңа кумарданып тиктебейт. Сен эле тиктей турган болсоң, анда сенин да жубайыңа, сенин да кызыңа бирөө кумарданып тиктеп атат. Ошону бир билгин. Эркектер, намысыңарга келгиле. Кечегиндей болуп, бетбактык болуш, ал балким анча-мынча намыссыз эркектердин үйүндөгү аялдар болуп чыгып жүрбөсүн. Чындыгында ушундай. Чындыгы ушундай. Кыргыз эли, журту, эзелки, тамырлуу, уюткулуу бабаларыбыз бир сөз менен эле кимдин ким экенин баалап койгон. Бетпак деп. Бетпак деген сөздөн жогору дагы жаман сөз жок. Бетпак деген бул эң акыркы чеги. Дырдай жалаңачты бетпак деп коет. Ошондой бетпактыкка кетип калбаш үчүн эркектер биз көзүбүздү сакташыбыз керек. Чоочун аялдардан. Биздин кыздарыбызга, апаларыбызга, эже карындаш, жубайларыбызга чоочун эркектер тигилбейт да. Калайсыңбы сен апаңа бирөө тигилип тиктесин, тигичсин, биягынан келип сөмөйүн салып, кандай истесин? Ушуну калайсыңбы? Апаңдын, эжеңдин, карындашыңдын, келечектеги боло турган келинчегиңдин, кызыңдын чечин жүрөшүн калайсыңбы? Анда каалабасаң, жүрөгүң жабык болсун, сенин ушул азыр айтылган апаларың тосук болот. Эгерде намысыбызга келбесек, кыздарыбыз дагы көзүн эркектерден сактабаса, биз өзүбүздүн
көзүбүздү, жүрөгүбүздү сактабай турган болсок, анда мына бул аятты угуп көргүлө. Ушул акыркы аят. Узарып кетти окшойт сабагым, угуп тургула, астагында беле. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Taң kalıştı ayet. Men ayet taң kalam. Uşul jönünde menin özünçe bir толық bir sabagım var. Özünçe bir толық sabagım var. Allah'tan başkanı sıyınуучу kılıp özünü табынуучу kılıp tandap algan kelesi olur. Alar kimge okşoş dese, alar желесин bir burçka tarta salıp özünün jemin kütüp oturgan желелүү jörgömüştün үйü siyaktı. Je bolsa jörgömüş siyaktı. Jörgömüştü bilesiңерби? Jörgömüştün jelesi bizdin mınavul çaçыбыздан, bir kıl çaçыбыздан 400 есе içke boladı. Çaçыбыздан 400 есе içke boladı. Anan dünya yüzü boyunca jörgömüştün 40.000 türü var. 40.000 türü var. En naçar jaşagan uşul. Antkeni bul hiç kaçan jörgömüştün erkegi iştebeydi. Jörgömüştün ayalı gana urgaçысы işteydi. Jörgömüştün urgaçысы желесин токуганда биле бергиле, aha bul turmuşka çıgat dep. Bul erkegin çakırıp atat dep, jigitin çakırıp atat. Jele dayardagan urgaçı jörgömüşkө erkek özü tabılat. Dayar üygө lölün erkegindey bolup kelip turup kalat. Oşol jerde anan uruğun taştap, urgaçı jörgömüş tukumdap bütkönöйүн çıgıp turup, enesin jep öltürüp, anan ballara kayra uşintip tarkap kete beredi. Jakşı apaڭды uşintip seni törөгөндөн кийин, apa meni bekerle törөpsүң dep kursagın jere tartsaң. Jindisin kanda sen. Jörgömüş kuduşunday bolup atat. Bul emne degen? İnne evhenel buyut lebeytul ankebut lev kanu ya'lemun. Eger bilişkendele de atat adam zat. Üylördün içinen en alsızı bat ele bıt çıtı çıkıp buzulup kete turgana. Üyünde ıntımaktın joktuğu, birimdiktin joktuğu, küç kuvattın joktuğu, süyünün makabattın joktuğu, sıyırmattın, korgop kalunun joktuğu jagынан jörgömüştün üyündey alsız eç jerde табылбайт. Кагылайын адамзат, намысыңарга келгиле, арыңарга келгиле. Өзүңдө ынтымак жок болуп, жүрөгүңдө ариет, намыс, такыбалык жок болуп, денең жылаңачтанып, үйүңдө ынтымак бирөтөлө ыдырап, жөргөмүштүн үйүндөй болуп калба деп атат. Намысыңарга келгиле, жүрөгүңөрдү тазалагыла, такыба болгула, көзүңөрдү сактагыла. Ошондо үйүңөрдүн ынтымагы бекемдейт. Сахабалар айтат. Алардын сөзүн табииндер кубаттайт. Зина бул карыз. Мен бирөөдөн $100 карыз алсам, сөз түрдө $100 карыз беришим керек же $100 барабарындагы курс менен эсептелген акчаны да беришим керек. Шуну атасыңарбы мен сөзүмө? Же $100 мен иштешип да беришим керек ошого. Кызматын кылышым керек. Бул иш канча? Мына ушул бурчун $100 бүтүрүп бересиң. Али карызга макул иштешим керек. Кимин кандай зинага барсаң, Кудай сактасын. Үй бүлө мүчөң $1 алсаң $1 кайтарып бергендей, $1 алсаң кыргыз сом менен майдалап бергендей, же башка жумуш менен бергендей, баары бир сен кылган зинаны сенин апаң дагы, эже карындашың дагы, никеңдеги жубайың дагы, сенден төрөлгөн кызың же балаң дагы ошо сен bir mezgilde kılgan zinаны karızın bular төлөп берет. Bir этият болгула. Көзүңөргө сак болгула. Силер маржан, жакут, таштан да үйдө турасыңар. Силер биз үчүн эң кымбатсыңар. Силердин сулуулугуңардан мурда Алла Таала силердин намысыңарды, улуулугуңарды, тазалыгыңарды Алла Таала Кур'анда ушинтип айткан. Андыктан ошол улуулугуңардан, тазалыгыңардан, арулуңардан эч качан тайбагыла. Ошол
таза эле болуп, намустуу боло турган болсоңор, сулуулугуңар ошол жерде иншалла. Намысыңар эле бекем боло турган болсоңор, сулуулугуңар өзү ошол. Ойлошпасын көпчүлүгү. Бул жабык, тосук жүргөн кыздардын чачын эч ким көрбөй атат. Мунун чыканагын эч ким көрбөй атат. Бул момундай ачыраак кийин соосунда кичине көрүнө беле деп атат. Жок. Ушу жабык жүрүшү өзү Аллахка жагымдуу. Тосук жүргөн бир курбусуна ачык жүргөн курбус айтыптыр. Досум, сен деп мен үчүн көп пайдалуу эшиктер жабылып калып атат. Чеччи мына бул хижабыңды. Ушу хижабыңдын айынан кирем деген көп эшиктердин бардыгы, пайдалуу эшиктердин бардыгы жабылып калды десе, жанагы жоолукчан кыз карап туруп көзүнө жаш алып, Аллахка шүгүр, ошол жабылган эшиктердин ичинде эң жаманы тозоктун эшиги жабылып калганына ушунчалык сүйүнүп атам деп жооп бериптир. Силер үчүн, ушу жоолугуңар үчүн эле тозоктун эшиги жабык да. Эркектер намыска келели. Бар болгула. Укканыңар үчүн чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.